товардын анык баасын биз кантип билебиз? Ошол боюнча болот бүгүнкү сабак. Мисалы ушул футболка менен шортага кирели. 19 юань деп турат, 10 юань 9 тыйын экен. Бул жерден биз эки бааны көрүп турабыз. Биргелешип сатып алуу көп болот экен ушул сайтта. Акция менен биргелешип дегенде бул жерде көрүп атасыздарбы, ушунча адам биргелешип 19 юань менен сатып алганга заявка таштап коюптур. Ушул магазиндер кандайдыр бир адам чогулгандан кийин анан товарды отправка кылат экен. Жок, мен күтпөймүн десеңиздер 29 юаньдан заказ кылып алсаңыздар болот. Анан бул жерде товардын размерини кантип тандайбыз? Бул жактан сиздер эгерде ушундай акция менен сатып алам десеңиздер, ушул кнопка менен кирип, бул жерден цветтерини, анан бул жактан размерини тандап туруп, анан бул кнопканы бассаңыздар, ошо биргелешип чогуу 19 юаньдан сатып аласыздар. Жок, анан кийин мен күтпөймүн, мен өзүм эле сатып алам десеңиздер, анда бул кнопканы басасыздар. 29 юань кнопканы басып киргениңиздерде сиздерге бул жерге ушундай расцветкалары чыгат. Мындай кылып тандайбыз. Мисалы мен ушуну сатып ала турган болсом, ушуну тандап туруп, анан бул жерден размерини тандайбыз. Размерини тандаганда дагы мисалы мындай кылып жылдырып көрөбүз. Мынакей. Ушундай кылып тандап сатып алсак болот. Расцветкасыны, размерини ушул жерден тандап, анан мына кнопканы басабыз. Бул кнопканы басканыбызда биз заказ кетиребиз. Бул жакта биз али адрес толтура элекпиз, картабызды улай элекпиз, алдыда ошол боюнча